Ырчы Нурлан Насип жер ортолук деңиз боюнан турак жай алат. Бул туурасында ал социалдык тармактагы өзүнүн баракчасына жазды. Жакшы жаңылыгыбыз менен бөлүшкүм келип турат. Жаңы чыгармама жер ортолук деңиз жээгинен клип тартуу үчүн келдик. Клипке түркиялык олигарх жана анын жубайы дагы тартылат. Ата-энем, өзүм жай мезгилинде деңиз жээгинде өткөрүп эс алуу үчүн Түркиядан үй карап жатам деп жазат ал. Учурда Түркия мамлекетинде жүргөн Нурлан мырза жаңы чыгармасына клип тартууда. Түркияга барып медициналык кароодон өтүп жаткан ырчы Асель Кадырбекова Нурлан Насип менен болгон мамилеси жана алардын Түркиядагы жолугушуусу туурасында үн катты. Ал социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, үй бүлөлүк видео жүктөдү. Видеону көргөндөрдүн көпчүлүгү аларга жакшы каалоо тилектерин жазышууда. Бизге бакыт каалагандарга рахмат. Бакытты ар ким өзүнүн каалоосуна жараша алат. Биз кызыбыз үчүн жакшы мамилени кармап калабыз. Нурлан Насип бул жака өзүнүн жеке жумуштары менен келип, кызын көрүп, аны дагы клипке тартайын деди. Мен колдодум дейт ал. Ошондой эле жеке жашоосу туурасында суроолор көп берилип жатканын, бул жабык тема экенин айтат. Бул туурасында такыр ооз ачкым келбейт, баарына эле түшүнүктүү болсо керек. Тагдырын ушундай жол менен чечкен биринчи жана акыркы үй бүлө, жалгыз эле биз эмеспиз. Бул эки тараптуу чечим. Болгону бизди колдоп койгула жана талкуулабагыла, бешенеге жазылганын көрөбүз деп жазат билдирүүдө. Тилек Токтогазиев күзүндө азыркы баалар фантастика болуп сезилип калышы мүмкүн дейт. Сугат суунун уурдалышын токтотуу үчүн ыкчам чара көрүү керек, болбосо күзүндө азык-түлүктүн баасы асмандайт. Мындай пикирин мурунку айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында Чоң Чүй каналында суу бөлүштүрүүчү 100гө жакын шлюз бар. Ар биринен жок дегенде 500 литрден же 1000 литрден уурдалса, уурдалып кеткен суунун жалпы көлөмү көп болуп чыгат. Ошол себептен 1-2 жуманын ичинде керек болсо ар бир пунктка АКСтин кызматкерлерин коюп, сууну күнү-түнү көзөмөлдөө керек. Бул улуттук азык-түлүк коопсуздугу үчүн абдан маанилүү. Азыр эле баалар былтыркыга салыштырмалуу орточо 2 эсе кымбат болуп жатат. Эгер азыр эгиндин жүгөрүнүн баардыгын күйгүзүп алсак, күзүндө баа дагы көтөрүлөт. Азыр 20-22 сом болуп жатса, күз-кышта 30 сомго чыгып, же андан да ашышы мүмкүн. Тоюттун баасынан жумуртка, сүт, эт көз каранды болот. Демек, мультипликативдүү түрдө бүт баары кымбаттайт. Ошондо азыркы баалар, азыркы мезгил сонун экен деп сагынабыз. Бул баалар фантастика болуп сезилип калат дейт Тилек Токтогазиев. Анын пикиринде ар бир суу бөлүштүрүлө турган жерлерге күчөө органдарынан вахталык ыкма менен 8 сааттан 3 нөөмөткө киши бекитип, сууну каяка, канча көлөмдө кетип жатканы онлайн көрүнө тургандай кылып койсо, уурулук токтойт. Уурулук токтосо суу 100% баарына жетет деп эсептейт. Ал арада министр Орто Токой суу сактагычындагы суу 1 айга гана жете турганын айтат. Эгер суунун чыгымы азыркыдай көп болсо, анда 15-20 июлда Орто Токой суу сактагычында суу калбай калат. Бул туурасында Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Орто Токой суу сактагычында 224 000 суу куб калганын айтып коюшум керек. Эгер биз аны азыркыдай иштетсек, 15-20 июлда ал жакта суу жок калат. Суу сактагыч 5 дарыядан барган суу менен толот. Быйыл нормадан 50% гана келип жатат. Кырдаалдан чыгуунун бир эле жолу бар. Ал график боюнча кезектешип сугаруу жана скважинаны иштетүү дейт министр. Атка минерлер эл сууну өз билемдик кылып бөлүштүрбөшү керектигин эскертип, суу чарбасы бөлүштүргөн графиктин негизинде гана иш алып барууну белгиледи. Эгер суу бөлүштүрүү боюнча график сакталса, суу баарына жетет. Суу ресурстары боюнча агенттикте 4600 адам иштейт. Көбүнүн айлыгы 4600-4800 сом. Ага карабай бул адамдар каналда күнү-түнү иштеп, аракет кылып жатышат дейт Жаныбеков. Эске салсак, буга чейин суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Абдыбай Жайлообаев июлда сугат суусу азыркыдан да тартыш болушу мүмкүн экенин божомолдогон. Көмтөр иши боюнча мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кармалды. УКМКнын маалымат кызматы экс-чиновник Тайырбек Сарпашев Көмтөр боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында коррупцияга шектелип жатканын билдирди. Ал өкмөткө жооптуу кызматты ээлеп турганда мөңгүлөр жөнүндө мыйзамды кабыл алууга тоскоолдук кылгандыгы айтылууда.
Бүгүн 18-июнда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. Депутаттарды сотко алып келген жок, жактоочулар алып келүү же онлайн катышууну камсыздап берүү өтүнүчүн келтирди. Соттук отурум уланып жатат. Депутаттарды колдоп 300гө жакын тарапташтары келди. Алардын катарында Асылбек Жээнбековдун бир тууганы Жусуп Шариповдагы бар.